Узундугу 3,5 чакырымды түзгөн Ленин көчөсү ушул тапта жолдун эки тарабынан тең асфальтталып келинүүдө. Асфальттоо процессинин бир бөлүгү Барпысейил көчөсүнөн Токтогул көчөсүнө жетти. Ал эми жумушчулардын экинчи бөлүгү Мамыр Батыр көчөсүнөн Кыргыз Республикасы көчөсүнө чейинки аралыкта иштеп жатат. Албетте, мунун баары жарандарга ыңгайлуу шарт түзүү, унаа тыгындарын азайтуу экендигин эске алып, Жалал Абад шаардык мэриясы жаралган ыңгайсыздыктарды туура кабыл алууга чакырат. Жөө азыр неберелерим алып келатат эле мектептенчи. Жакшы, конечно, сүйүнөбүз. Шаардын көркү да жол жакшы болсо, машиналарга да жакшы болот, бизге да жакшы болот, эркин өткөнгө. Жакшы, тез эле жүрүп атат го деп ойлойм. Жакында эле башталды, уже бүтөйүн деп калыптыр, мен азыр көрдүм да. Жакшы, рахмат биздин өлкөбүзгө. Нече жылдан бери эң жакшысы энди болуп. Технология бошу болуп да азыр. Мондан алдыгысы ham расы yomon bo'lgan. Ashuncha mana bo'lgan. Ama şunu kim kılarken biz malatsa ekan. Rasi yaxshi qilyapti. Texnikani ko'ryapsiz-ku ko'pligini. Oldin bitta ikkita bo'lardi, hozir nechta texnik ishlayapti. Yo, malades kim qilarkan bo'lsa. Birinchi qaraganга сапаты жакшы, тегиз, эки жака мындай уклон, ортодон чекеге уклон жасап кетип атат. Бирок бир 6 айдан кийин дагы бир көрөйлү кандай. Мага кызыктуу, эмнеси кызыктуу болду. Эски асфальтты сыдырбай эле, үстүгө сетка коюп, асфальтты төшөп атат да. Бул кайсы технология, биринчи жолу көрүп атам деп сураштырсам, бул бир германский технология дейт. Германияда ушундай жасайт экен, ушундай пластикалык, каучуковый сетка таштапчы. Эми Германияда жасап аткан болсо, Германиянын жолдорун билебиз, анда аябай жакшы.